Салам достор, бүгін 8 октябрь. Дағы бір рет жарым марафон чуркадык. Мөлбулак күздеми жарышы болды. Бұл жерде Бишкек шаарында Томи Мол деген сода борбор бар. Ошол сода борбордун алдында, мындай айтканда, старт алды. Бұл жерден старт берилди дагы, магистраль менен күн чыгышты карай өдөгө 12 микрорайон тарапка чуркадык. Ал жерде примерно 1,5 километр, 1 километрде чуркап, анан кайра магистраль менен бурулуп эле, магистраль менен күн батыш тарапка чуркадык. 11,5 километр болгондо разворот болду кайра аркага. Кайра эле чуркап келип, бул жакта финиш болду. Ошондо толук 21 километр болду. İzleme bitti. Geldik. Yarım marafonga biraz жетпей kaldı. Menin saatimde 90 metr жетпей kaldı. Kebirlerinkinde 100 metr жетпей kalıptır. Бул жакшы эмес негизи. Мындай уюштурууларда жарыш болгондо biraz жетпей калганы чынында biraz өкүндүрөт. Анткени могу сааттар жарым марафон болду деп эсептебейт. Stravadагы жарым марафон болду деп эсептебейт. Кандай болду? Жакшы болду, сону болду. Бул марафон болбой ошону ойлоп атам. Biraz жетпей калды, ошо жеткизип коюш керек эле. Могу кыздардын арасында биринчи болду. Айгерим, анын пейсери Бака. Бирге сонун чыккандык. Сонун болду. Азамат вообще. Биякта Жаркынай келе атат. Жаркынай десяткада 1 болду. Бул жакта Нури келе атат. Кыздарда 21'de 3. Son. Жалаң күчтүүлөр менен чыккан.
нече себептери бар. Биринчиси Дастан менен машыгып, мындай айтканда Дастандын тобу менен бирге машыгып жүрдүк. Ошол жардам берди. Мындай айтканда күчкө толуп турган кезим десем болот. Экинчиден трасса жакшы болду. Чынында мен бул трассада көп эле чуркамын. Өзүм жашаган тарап жака чуркадым. Өтө эле тааныш жол. Анан көп мындай айтканда өдө ылдый жерлер аз болду. Кыйналган жокмун мындай айтканда. Үчүнчүдөн бут кийим. Мен көптөн бери жакшы бут кийимге жете албай аттым эле. Мындай айтканда бизде билесиңер, бир аз кыйыныраак заказ кылыш керек, аны күтүш керек дегенде анан Дастанга рахмат, өзүнүн бут кийимин берип турду ушул стартка. Чынында жакшы бут кийим болушу аябай маанилүү экен. Мындай старттарга мага аябай жакты, жеңил, жана чурканга ыңгайлуу бут кийим. Жалпысынан жарыш жакшы болду мен үчүн. Жыйынтык жакшы болду. Көптөн бери күткөн, мындай айтканда 1,5 сааттын астына чуркайын деп жүргөн марафонум бүгүн болду. Бүгүн 1 саат 27 мүнөт 25 секундта чуркадым. Бирок так 21 километрде. Жарым марафонго эми 100 метр жетпей калды. Буюрса аны дагы башка жарыштарда сөзсүз чуркайбыз. Мындан кийинки жарышыбыз Түркистанда, Казакстанда марафон чуркайбыз 42 километр. Негизи мен үчүн ал жарыш ушул жылдын эң маанилүү жарышы. 42 километрди чуркайбыз. Ошого даярдык болуп атат. Негизи бул жарыш мындай айтканда машыгуу жарышы болуш керек эле, мындай айтканда машыгуу чуркоо болуш керек эле, бирок жылы аяктап баратат. Мындай айтканда старттар барган сайын азайып баратат. Анан ушул жерде мындай айтканда 3-чү ирет мындай айтканда рекорд коюш керек болчу. Анан рекордду койдук. Ошол жагынан аябай кубанып турам. Çok ikinci ok kalktı. Onun degen tiri bala bir de alkat ayağını da ötkatı. Ada. Aslında savaş karakolu kalktı. То есть самое заветное. И поднимаем ручки выше, 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 как это показывает Уэнсли, друзья. Бережем глазки, все вместе считаем до 3. 1, 2 и 3. Ну хорошо, на теперь выше ручки поднимаем. И сестрички пузырики. Кыздардын эл аралык күнүнө карата Сабрина деген кыздын шоу-кеси азым болот экен бул жерде. Бул шоу-кеси азым кризисный центр сезим тарабынан уюштурулуп атат. Давай, чуть-чуть еще, чуть-чуть, давай. Алина, давай!
бул жарыштын да бир өзгөчөлүгү катышуучулардан топтолгон акча кайрымдуулукка жумшалып, анан жана эле могу сезим аттуу кризистик борбордо төрөлүп чоңойгон Сабрина аттуу кыздын мындай айтканда элдик тушоо кесүү азами болуп атат. Бул жерде бөбөктөрдү, балдарды чуркатып. Бул сонун нерсе негизи. Тонус ушундай кайрымдуулук иштерге аралашып, топтолгон каражаттардан жардам бергени чындап аябай кубантат, адамдарга мотивация берет. Ар дайым болуп турсун. Жакшы нерсе бул. Мындайларга сөзсүз кошулуш керек. Күздемеге катышпагандар эмки жылы сөзсүз дагы катышкыла буйруса, Тонус дагы ушундай кайрымдуулук иштерин кылып жүрсө, мындай айтканда көптөгөн кыйналып жүргөн адамдарга жардам бере алат дейм. Буйруса үмүт кылабыз. Ассаламу алейкум, саламатсыздар. Добрый вечер, Бишкек. Почему так тихо? Как настроение? Молодцы, поехали. Өзгөчө бир айыбыз бар экен. 21 километрге чуркаган 60+ категориясында бир И, наконец, первое место в этой категории с результатом 1 час 35 минут и 35 секунд. Марат Джагибаев! Браво, чемпионам! Бул категориянын жеңүүчүсү 1 saat 24 minut 07 секунда аралыгы первое место. Победитель Бакыт Мамуналиев!
мужчины, топот впереди, полумарафон. Değişimizde bolca yaprağı, arkamız sırapsızıdaki en bulan gözlemeyi ve güvenlik sınavlarından sonuna geleceğler. Чемпиондар келіп атты. Чемпиондар неме, флеш заслужили. Да, флеш заслужили. Урмат менен да жолуктук. Бул жарыштын уюштуруучусу Тонусту башкарат, мындай айтканда. Жылдан жылга, өзү айтат, жылдан жылга аракет кылып атабыз, жакшыртып, каталарды оңдоп. Быйыл көрүп турабыз, уюштуруучулар аябай жакшы даярданыштыр. Ырчылар келиптир, Каникей келди, Мирбек Атабеков келди. Бул катышуучуларга аябай мындай чоң дем күч берет. Кадимкидей майрам болот. Негизи мындай жарыштарда спорттук майрам болгону аябай маанилүү. Урмат эми айтат, бир аз бул жерде эми канчалык жакшы даярданбай эле тилекке каршы бул жарышты түшүнбөгөнү да бар. Бул жерде жашаган адамдар жалып кылгандар да бар экен. Жакын жерде жекшемби күнү эс алып атсак, эмнеге силер катуу үн чыгарып бул жерде мындай мероприятие кылып атасыңар деп. Орто жолдо чуркап атып, жолдо да көрдүк, тилекке каршы автоунаа айдоочулар наразы болуп чыккандар да болушту. Мындай суроодо, мындай жарыш болуш өткөзүш үчүн тилекке каршы жолдор жабылыш керек. Анан каякта чуркайсың? Тоодо башка бир жерде чуркаганга шарт жок. Ыңгайсыз, эч ким барбайт ал жака. Анан өзүбүздүн элибиз мындай жарыштарды жакшы түшүнгөнгө аракет кылыш керек. Бул жарыштар дүйнөлүк деңгээлде болот. Мисалы, Европада, Америкада болсун, алыска кетпейли, могу Алматыны көрөлү. Алматыда деле марафондор болгондо жөнөкөй катышпаган адамдар деле көчөгө чыгып колдоп турушат. Азаматсыңар деп бакырып турушат. Ошондой колдоо керек да. Сөгүп, машина айдоочулар сөгүп турган ордога бирок түшүнөм. Ишке бараткандар, мындай ыкчам бир иштери чыгып калгандар түшүнсө болот. Бирок жалпысынан айтканда бул нерсе жөнүндө айтылган, жаңылыктардан айтылган адамдар да ошого жараша жакшы түшүнүп, жакшы кабыл алганга аракет кылыш керек мындай жарыштарды. Бул жарыштар керек. Эгер ушундай жарыштарды дагы да жакшы өнүктүрүп аракет кылсак, биздин айткан ушул жарыш жакшы болду, сонун болду деп айткан сөздөрүбүз барып бизден тышкары, биздин мамлекеттен тышкары башка адамдарга да жетет. Туристтер дагы негизи спорттук туризм аябай өнүккөн чет өлкөлөрдө. Билесиңер, могу мейджор марафондор болсун, Берлиндеги, Нью-Йоркто, Лондондо миңдеген адамдар ошол жака барганга аракет кылат. Мен деле аракет кылдым быйыл, бирок болбой калды тилекке каршы. Ал анткени ушунчалык ал жерде регистрацияга тапшырган адамдар көп. Ал жерде лотерея ойнотуп, лотерея аркылуу өтөсүң да. Анан лотерея аркылуу болбосо, определенный өзүңдүн квалификационный эмеси бар. Керектүү убакыттар бар, мындай айтканда. Ошол убакыттарга дал келсең гана слот ала аласың, мындай айтканда орун ала аласың чуркоодо. Ошончолук кыйын. Бирок ошого карабастан 50 миң, 60 миң, 80 миң адам чуркашат Борбор шаардын жолдорунда. Ушунчалык көп адам барат, отелдер толот. Алар барганга жараша ал жерде бир жума, 2 жума калат. Алардын мындай айтканда ошол бүт калган убагында акчалары эметилет. Мындай айтканда бул шаар үчүн аябай чоң киреше алып келе ала турган бир нерсе. Ошондуктан менин оюмча биз шаарыбызда ушундай жарыштарды өткөзүшүбүз керек. Элибиз дагы түшүнүш керек муну. Чет өлкөдөн эми Кудайга шүгүр мындай жарыштарга мына коңшу мамлекеттерибизден келип атат, Өзбекстандан келип атат, Казакстандан келип атат. Бирок биз канчалык ушул жарыштарды жакшы кылсак, алардан эле эмес, узактардан да келе башташат да. Россиядан болсун, Туркиядан болсун, Европадан болсун. Биздин тоолорду көргөнү, биздин Кыргызстанды көргөнү келе атышат го туристтер. Бул жака ушундай жарыштарга катышып, кошумча дагы бияктарды тоолорду мисалы көрүп кетейин деп дагы бир себеп болот да, мындай айтканда келгенингечи. Менин оюмча
спорт чараларды өнүктүрүш керек жакшы кылып. Өнүгүү бар, прогресс бар. Буюрса мындан ары дагы көбөйүп катышуучулардын санын көбөйтүшүбүз керек. Чуркагыла активдүү жашоо аябай пайдалуу болот. Ден соолук үчүн, өзүңөрдүн жашооңор үчүн. Чуркоо эң эле жеңил спорттордун түрү. Бут кийим керек болду. Көчөгө чыгасың, чуркайсың. Анан ушундай иш-чараларга келип, катышып, медалыңды алып, өзүңдүн эң жакшы рекордуңду коюп дегендей. Жакшы нерсе. Мындай иш-чаралар улансын деген тилектемин. Буюрса болот. Көрүшкөнчө, дагы бир жарыш бүттү. Эмки жарышта көрүшкөнчө.